Саламатсыңарбы балдар. Биз бүгүнкү сабагыбызда Кыргызстан тарых сабагын өтөбүз. 4 чейрек, 7 класс. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы Чыгыш Теңир Тоо, Памир жана Фергана аймактарындагы кыргыздар. Балдар, дептериңерди ачып, бүгүнкү теманы жазып, числону жазып, жана ушул алдыда айтыла турган темадагы даталарды, хронологияларды, жаңы сөздөрдү дептерибизге түшүрөбүз. Бүгүнкү темабызда биз эки подтеманын тегерегинде сөз болмокчу. Биринчи подтемабыз бул кыргыздардын 17-кылымда Чыгыш Теңир Тоодогу жана Ферганадагы саясий окуяларга катышуусу. Ал эми экинчи подтемабыз болсо бул Памирлик кыргыздар. Кыргыздар негизинен 17-кылымда жана 18-кылымдын башында кыргыздардын бир катар бөлүктөрү Чыгыш Теңир Тоо, Тарим ойдуңу, Чыгыш Памир, Батыш Памир, Ууган Памир жана Фергана өрөөндү сыяктуу аймактарда чачыранда абалда жашап келишкен. Бирок ошондой болсо дагы алардын басымдуу көпчүлүгү уйрут баскынчыларына биротоло баш ийишкен эмес. Уйрут деген сөздү биз буга чейинки темаларыбызда таанышканбыз. Бул ойроттор, өлөттөр деп аталган. Бул негизинен калмак уруулары. Ал эми биз төмөндө айтып кеткен Памир, Фергана, Ууган, Батыш Памир, Чыгыш Памир деген өңдүү жерлерди биз Кыргызстандын картасынан таанышканбыз жана билебиз, балдар. Бул Чыгыш Теңир Тоодо жана Чыгыш Памир тарапта мурдатан эле өзү иш жүзүндө кыргыздар жашашып, жана алар иш жүзүндө кыргыз бийлери бийлик жүргүзүшүп тургандыгы бизге белгилүү. Мисалга алып кете турган болсок, 17-кылымдын орто ченинде Кушчу уруусунун бийи Сокур бей Султан Махмуд хандын Жаркентке жасаган жортулунда 7000 аскер менен катышып, Моголстандагы хан бийлигин бир тууганы Султан Ахметтен тартып бергендиги бизге белгилүү. Андан кийин бул Чыгыш Теңир Тоо жана Чыгыш Памир тарапта мурдатан эле иш жүзүндө кыргыздар бийлик жүргүзүшүп, ошол эле мезгилде аларды Теңир Тоодо Махмуд Султан хандык кылган жылдары Чыгыш Теңир Тоодо бул 1633-1638 жылдары Махмуд Султан хандык кылып башкарып турган жылдарда Эрдене Баатур Коңтайшы кыргыздарды Жети суу Борбордук Теңир Тоодон түштүккө, Кашкарга жана батышка, Батыш Памир менен Ферганага сүрө баштаган. Ошондуктан кыргыздардын кийинки чөлкөмдөрдө кыргыздардын саны кескин көбөйүп кеткен. Себеби ошол аймактарга тарагандыгы үчүн кыргыздардын саны кескин көбөйүп, ошол учурдагы ошол жердеги аймактардагы саясий турмуштарга жигердүү кийлигишип тургандыгы билебиз. Ал эми 1638 жылы Чыгыш Теңир Тоодо Моголстандын хандык бийлиги Абд ар-Рахимдин уулу Абдуллахандын колуна өтөт. Абдуллахан болсо 1638 жылдан 1670 жылдарга чейин жашаган. Абдуллахан өлкөдө өз бийлигин бекемдөө максатында Борбордук Теңир Тоого жана Алайга, кыргыз жерине жортул уюштуруп, Ош шаарына чейинки биздин байыркы шаарлардын бири болгон Ош аймагына чейин кирип келген. Ошол жортул учурунда Кыргызстандын түштүгүндөгү, Ферганадагы, Кашкар тараптагы кыргыздар болсо бири-бири менен тыгыз байланыш түзүп, күч топтоп Абдуллахандын аскерине 2 ирет катуу сокку уруп, аны артка чегинүүгө аргасыз кылышкан. Айрыкча бул Абдуллахандын Ферганага жасаган жортулунда Абдуллахан көп чоң жоготууларга учураган. Кыргыздар ошол учурда эле башка аймактарда жашаса дагы уруулар бири-бири менен тыгыз байланышып туруп, ошол өзүнө каршы келген душмандарга катуу жоопторун берип тургандыгын билет экенбиз, балдар. Ал эми ошол Абдуллахандын аскери болсо Ошту бактылуу басып алып, кайра кайтып бара жаткан мезгилде Чоңбагыш уруусунун бийи Койсары бий, Үч Куртка бий, ал эми Кыпчак уруусунун бийи Жолболду бий жана башка ошол өңдүү бийлер башкарган кыргыздардын кошуну Беш Мойнок деген жерде душманды кууп жетишип, 6 күн камап туруп, аларды толук талкалап, ошол эле Койсары бий менен Жолболду бий болсо, Жолболду бийдин баштаган колу көп өтпөй Абдуллахандын да колун биротоло талкалап, аны нарындан нары Аксайга чейин кууп жетишкен. Бул сөзүбүздө колу деген сөздү биз билебиз, буга чейинки темаларыбызда өткөнбүз, сөздүк дептерлерибизде бар. Колу деген сөз бул аскер жыйноо же болбосо сарбаз топтоо деген маанини түшүндүрөт. Демек ошол учурда Койсары бий менен Жолболду бий ушул күчтүү болуп турган Абдуллахандын аскерлерин талкалап,
аларды нарындан нары Аксайга чейин кууп жеткендиги жөнүндө айтылып атат. Андан кийин бул Абдулла хандын өмүрүнүн акыркы жылдарында кыргыз бийлери Чыгыш Теңир Тоо менен Чыгыш Памирдеги жана Таримдеги Кашкар, Жаркент, Жаңы Кисар, Хотан жана башка ошол сыяктуу ирий шаарларды анык улуктарын айланышкан. Улуктары деген сөз ошол учурда алар ушунчалык жеңишке жетишкенден кийин алар ошол жерлерди жердеп, ошол жерлердин башкаруучусу болуп калышкан. Ошол кезде биздеги Найман, Кыпчак, Каңлы жана башка уруулар колдогон кыргыз бийлери Куйсары би Жаңы Кисарды, ал эми Кашкарды башкарып турган. Ал эми 17-кылымдын аягы 18-кылымда болсом чоң багыштар менен Кыпчактар Чыгыш Теңир Тоо менен Тарим ойдоңундагы саясий тормушунда өзүнүн чоң ролун ойноп турушкан жана ошол мезгилдеги өзүнө каршы келген жергиликтүү элдер менен дагы тең тайлаша алышкандыгын билебиз. Ал эми кыргыздар 18-кылымдын орто ченинде тактап айта турган болсок, 1750-1770 жылдары кыргыздар эки топко Батыш жана Чыгыш тобуна бөлүнүшкөн. Батыш тобу негизинен ичкиликтерден оң менен сол канаттан айрым урууларынан турган түштүк кыргыздар же болбосо ошолор памирлик ферганалык кыргыздар болушкан. Алардын катарына 15 уруу кирип, эң күчтүүлөрү алардын ичинен басыздар, адыгенелер жана монголдор болуп турган. Батыш тобундагы кыргыздардын жалпы саны кытайлыктардын маалыматтарына таяна турган болсок, 200 000 кишиге таяп барган. Алардын элиги болсо түштүк жана Чыгыш Памир тоолорун ээлешкен жана батыштан Бухара менен чектешип турушкан. Ал эми алардын чыгыштан болсо чек арасы Кашкарга чейинки жерди ээлеп тургандыгы бизге маалым. Ал эми бул биздин экинчи подтемабыз болгон бул Памир кыргыздары. Памир кыргыздары негизинен алар кыргыздар жана аларга жуурулган түрк уруулары Памирди жана Алайды Карахандар доорунда эле байырлаган эл болуп саналат. Ал эми памирлик кыргыздар тууралуу кийинки тарыхый маалыматтар 16-кылымга таандык. 1575 жылы памирлик кыргыздар Бухаранын эмири Шейбани Абдуллах Гератка кеткенден бир аз убакыт мурда эле анын ээлигине өтүшүп, Батыш Памир аймагына, Кисарга, Дехнауга жана Каратегин тараптан барышып ошол жерге жайланышып туруп калган. Бирок ошол учурда Абдулла хандын аскерлери менен болгон оор салгылашуулардан кийин памирлик кыргыздар көп сандаган туткундарын таштап, жерин таштап, Каратегинге чегинүүгө аргасыз болушкан. Памирлик кыргыздар ошол учурда Борбордук Теңир Тоо, Анжиан, Чыгыш Теңир Тоо, Жунгар хандыгынын баскынчы кошундары дагы кайра-кайра кыргыздарга кол салып, кыргыздардын бир тобун Теңир Тоого чейин сүрүп турган учурда дагы памирлик кыргыздар өздөрүнүн көз каранды эместигин сактап калышкан. Алар Мургапка, Памирдин бөлөк аймактарына чейин жетип келген ойрот, ошол учурдагы биз билебиз, күчтүү калмак урууларына дагы аскерлерине, жергиликтүү жоокерлерине дагы алар өздөрүнө жараша жоопторду берип турган. Ошол учурда күчтүү Жунгар хандыгына дагы алар Жунгар хандыгындагы Памир кыргыздарын баш ийдирүүгө күчү жеткен эмес. Бул өзү алтынчалыгын сактап калган памирлик кыргыздар менен биргеликте алар өздөрүнүн Чыгыш Теңир Тоого, Памирдин башка бурчактарына, Тажикстандын башка өрөөндөрүнө, Бухарага, Түндүк Ооганстанга чейин памирлик кыргыздар өздөрүнүн жогортулдарын уюштуруп турушкан. Кыргыз төбөлдөрү Памир аркылуу соода жүргүзгөн чит өлкөлүк көпөстөрдүн кербендерини дагы талап тоноо иштерин жасагандыгы дагы айтылат. Анткени биздин маанилүү соода жолдору ошол памирлик кыргыздардын жайгашкан конуштары аркылуу аралап өткөндүгү тастыктайт. Памирлик кыргыздар негизинен памирлик кыргыздар үчүн чек ара дээрлик жок эсе болгон, алар каалаган жагына, жайыт конуштарга көчүп конуп жүрө беришкен. Ошол менен бизге алар ар дайым эле салык төлөп турушкан эмес. Себеби ошол учурдагы жергиликтүү коңшу акимдерге дагы өздөрүнө жараша жоопторун берген. Памирлик кыргыздар ошол учурда алар Памирдин Түндүк Индия, Түндүк Ооганстан, Кашкар, Ош, Анжан менен соода алакаларын жүргүзүп турган жолдоруна дагы көзөмөлдөшүп турушкан. Атактуу кытайлык кыргыз санжырачысы Үсөйүн Ажы Кытай Эл Республикасындагы кыргыздардын Кыпчак уруусунан
түндүк жери Кызыл Суу дарыясынан башталарын, алар оң жана сол деп экиге бөлүнөрүн жазган жана кыргыз кыпчактарынын 7 уругун мындайча санап берген. Балдар, ушул мен төмөндө азыр айтып кете турган урууларды дептериңерге ирети менен жазып алсаңар. Нойгут, Тору айгыр, Сарт кыпчак, Кызыл кыпчак, Кара кыпчак, Таз кыпчак жана Нойгут кыпчак. Бул ошол учурдагы оң жана сол деп экиге бөлүнгөн кыргыздардын ичинен кыпчак урууларынын 7 урууга бөлүнгөндүгүн санап айткандыгы жөнүндө бул санжыраачынын маалыматы бар. Демек балдар, бүгүнкү биздин темабыз боюнча кыскача маалымат ушул. Ал эми силерге үйгө тапшырма 160-161 беттеги суроолорго жооп жазасыңар жана ошол менен биргеликте Кыргызстандын картасын дептериңерге түшүрүп, ошол жерден Теңир тоону, Памирди, Фергананы, ошол эле мезгилде Ооган Памирин көрсөтүп алдын жазасыңар. Жана ушул Памирлик кыргыздар жөнүндө эссе жазасыңар дептериңерге. Жана ошол аткарган тапшырмаңарды менин WhatsApp номериме жиберсеңер болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.